Саламатсыздарбы, урматтуу биздин көрүүчүлөр. Биз өз каналыбызда кылмыш жаза укугу боюнча тездетилген курс темаларын улантабыз. Бүгүнкү биздин негизги темабыз бул ошол киши өлтүрүү. Киши өлтүрүү 122 беренен 2 бөлүгү 11 пункту жөнүндө сөз кылабыз. Бул 11 пунктунда расалык, улуттук, диний, этностук жана аймактар аралык касташуу жана арыздашуу негизинде жасалган адам өлтүрүү. Бул эмнени түшүндүрөт? Ушул берененин 122 адам өлтүрүүнүн 2 бөлүгүнүн 11 пункт менен адамга жоопкерчиликке тартыш үчүн ушул касташууну так далилдешибиз керек. Түз гана ошол бир улутту көрө албастыктан өлтүрсө гана ушул статьяга келет. Башка максаты жок, пайда табуу максаты жок, башкасы жок. Мисалы, уруктан урук көрө албай келген мезгилде ошону көрө албай жүргөндүктөн гана, мисалы, бир улутту бир улут көрө албайт, бир элди бир эл көрө албайт. Эмнеге өлтүрдүң десе, улутун айтат. Мен ошол улутту жаман көрөм, ошондуктан буларды өлтүрүш керек деген маани. Түпкүрлүгү, ниетинин түпкүрлүгүндө ошол элди көрө албайт, же ошол улутту көрө албайт. Тергөөдө кандай башка жерде болбосун, ошол улуттук көрө албастык, этностук көрө албастык, диний көрө албастык. Ушуну түздөн түз көрсөтө ала албасак, бул статья менен квалификация кылууга болбойт. Мисалы, аймактар аралык деген маселеси де дагы. Ушул сен батыштан, мен чыгыштан, ал батышты биз жаман көрөбүз, чыгыштагылар адам эмес, же ошондуктан ушундай болгон. Аймактык негизи. Кылмыштын бирден бир себеби ушул гана болушу керек. Ошондо гана ушул статья менен квалификация кылабыз. Ошондуктан сиз көпчүлүк учурда биз алмаштырып алабыз саясий көз карашынан. Ал партиянын, бул партиялыктарды жаман көрөбүз. Мисалы, бир партиянын мүчөсү бир партияны жаман көрөт. Ошонун негизинде тигини өлтүрүп салды дейли. Бирок бул статья менен квалификация болбойт. Ал саясий көз караш. Ошондуктан ал партиянын программасына макул болбой, ал партия кирбегендиги үчүн ошондой болду. Анда бул статья менен квалификация кылбайт. Көз карашы боюнча дагы болгондо ушундай болбойт. Ошондуктан квалификация кылганда бул статья менен жоопкерчиликке тартарда түздөн түз ошол жанагы мыйзамда көрсөтүлгөн гана нерселер. Булар эмне? Улут түздөн түз көрсөтүп атат. Ошол улутпу эмеспи? Дин, этностук жана аймактар аралык түздөн түз ушул көрсөтүлгөн нерселерди гана биз тергөөдө болобу, башка жакта болобу, ушуну көрсөтө алышыбыз керек. Башкача, башка учурларда ушул пункт менен квалификация болбойт деген себеби түз далил гана керек. Мойны калабы, же болбосо башка далилдер болобу, кошум жалпы далилдердин жыйындысы менен ушуну көрсөтө билишибиз керек. Башкача айтканда, мыйзам чыгаруучу ушул кылмыштын белгисин өзүгө көрсөтүп койгон. Кайсы белгилердин негизинде адам өлтүрүү болсо дегенди түз мыйзам чыгаруучу көрсөтүп койгон. Демек, ошол көрсөтүлгөн белгилердин бирөөсүнү көрсөтүшүбүз керек. Бул ушул улуттан экен, ошол үчүн, бул ушул динден болгондугу үчүн ошону так көрсөтө алсак гана ушул менен квалификация кылсак болот дегенди түшүндүрөт. Калган белгилери, кылмыштын белгилери, курамынын белгилери бирдей. Ушу 14 жаштан тартылат, акыл эси соо адам тартылат, жана ошол кандайдыр бир улутта экендигин билип туруп, ошол үчүн ниети, субъективдүү жагы билгендиги, ошону түз каалагандыгы. Объективдүү жагы башка адам өлтүрүү сыяктуу эле ар кандай формада, ар кандай аракетте өлтүрүлүшү мүмкүн. Аракет менен, аракетсиздик менен дагы өлтүрүшү мүмкүн.
эң негизги белгилери ушулар болуп эсептелинет.